Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү Алып партиясы менен Болот Абдыжапаров. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу белгилүү коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер Бектур Асанов. Бектур мырза, биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келип берген үчүн алгач терең ыраазычылык билдиребиз. Анан Бектур мырза, биз баягы бүгүн күндүн темасы ушу башкы прокурор Айда Салянованын отставкага кетүүсү болуп атат да. Азыр ушу коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып атат, жакшы пикирлер, жаман пикирлер айтылат. Сиз ушул көп жылдан бери саясатта аралашып жүргөн адам катары пикириңиз кандай баа берет элеңиз азыркы? Мен эми ачык айтыш керек, коомдо баягы маалымат каражаттарында ар кандай сөздөр айтыла берет. Бирок мен Айда Салянованы принципиалдуу, өз ишин мыкты билген инсан катары билем. Себеби мурда эле таанышуумун. Анан мага да кылмыш иши козголгон. 2011-жылы жанагы Жеңиш Сейитов деген жигит, прокуратуранын кызматкери, генералдык Ахмат Келдибековду тергеген. Ошол жигит тергеген. Ошол убакта бир топ жолу мен сүйлөшкөн бул киши менен, аябай принципиалдуу киши. Анан бүгүн бул кишинин кетип калганы жөнүндө ар кандай жорамалдар айтып атат. Менин оюмча бул бирден бир нерсе, бул бийлик менен өлкөчө мамлекеттик башчы, мамлекеттин башчысы президент менен келишпей калгандыгы деп ойлойм. Себеби кандайдыр бир заказдар, саясий, баягы тандалма коррупцияга каршы күрөш деп атпайбы? Кээ бир ошого окшогон маселелерге бул киши каршы болсо керек. Ошондуктан макул болбой бул кызматтан кетти деп ойлойм. Экинчиден, бул боюнча калбаса керек. Ал кишинин айта турган сөзү болот. Мен ойлойм, биз ошону да күтө турушубуз керек. Ушу Айда Салянованы баягы коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылып атпайбы? Кээ бирлер айтып атат, баягы бул Курманжан Датка, Жанна Дарк болду деп. Кээ бирлер айтып атат, бул баягы коррупционерлер менен күрөштү десе, айрымдары баягы президенттин оппоненттери менен күрөштү депчи. Мисалы, Кыргызстанда коррупция боюнча камалган, сиз өзүңүз жогоруда айткан тандалма адамдар менен күрөш депчи. Анан бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Исмаил Исаков айтты, Айда Саляновага да кылмыш иши козголуш керек депчи. Сиздин оюңузча ушу кайсы пикирине кошуласыз? Эми адамда күнөөсү болсо, кылмыш жасаган болсо, сөзсүз кылмыш иши козголуш керек да. Бул бардык нерсе адилеттүү болуш керек, мыйзам чегинде болуш керек. Бүгүн эле туруп андай дегенге айтыш кыйын, бирок кылмыш козголот. Баягы бизде сот чечимин чыгаргыча ал кылмышкер ууру кески деп атпайбы? Ошондуктан бардык нерсеге биз сабыр кылып, бардык нерсеге адилеттүү баа берген аракет кылышыбыз керек жана ошону күткөндү да билишибиз керек. Ал эми саясатта, мына журналисттер өзүңөр билесиңер, маалымат каражаттарында күнөөлүү ар кандай. Азыр бизге адатка айланып калбадыбы, андай нерсе боло берет. Ошондуктан бардык бул чоң кызматтагы киши, чоң чечимдерди кабыл алган орган генералдык прокуратура. Ошондуктан бул нерсеге өтө кылдаттык менен абайлап мамиле кылыш керек. Себеби бул деген нерсе бүгүнкү күндө саясий акыбалды бир топ курчутуп жиберди десек болот мамлекеттеги. Салянованын табышмактуу кетиши. Менин оюмча буга президент тарабынан чек коюлуп, мына бүгүн парламент макулдугу менен отставкасы кабыл алынды. Менин оюмча бул могу жаңы бийликтин, 10-жылы кирген бийликтин тарыхындагы мындай бул жаңы этаптын башталышы. Бүгүндөн баштап жаңы бир этап башталат деп ойлойм мен. Ушул негизи тарых кайталанат деп коет эмеспи? Ушу биринчи, экинчи президентти алсак, ушу Акаев да кетер алдында Мисир Ашыркулов кетип ушундай бир чурчу болду эле. Бакиев дагы баягы Медет Садыркуловдун баягы өлүмү менен кандайдыр бир башка жолго түшүп, жана сиз айткандай жаңы этап башталды. Ушул нерсенин арты кандай жыйынтыкталышы мүмкүн? Мына мен ачык айтайын, ушул биринчи президент ушундай депутат болуп иштедим. Экинчи президент менен иштештим. Ал кишинин бийликке келгенине биринчи революцияда баранду салым коштум деп айтсам болот. Ал киши менен да бир иштешкенден кийин кайра ал киши менен баш тарттым. Бул үчүнчү бийлик менен да иштештик. Алар менен да кийин иштеше албай калдык. Себеби тарых кайталанат деп айтып атасыз го. Бул биз баягы бир эпохадан, бир доордон чыга албай атабыз. Бул кандай доор? Акаевдик, Бакиевдик, Атамбаевдик доор. Бул доор эки жүздүүлүктүн, жалган айткандын, калпычылыктын, элди ушинтип алдап койсом, эл алдана берет деген анткор саясаттын доору да. Биз муну бүтүрүшүбүз керек. Айда да ошого чыдабай да болсо керек деп ойлойм. Мына саясий абал өтө оор учурга келип да калды. Себеби биринчи революциядан дагы
Экинчи революциядан дагы элдин күткөнү аябай чоң болду. Элдин күткөнү ишке ашпады. Мисалы революция эмне үчүн болду эле бул? Адилеттүү шайлоо, коррупцияга каршы күрөш, кылмыштуулукка каршы күрөш. Бул нерселер болмоюнча мамлекетте экономикалык өсүш, мамлекеттин бекемдиги, мамлекеттин перспективасы болбойт да. Биринчи революциянын максаты таш капты, Бакиев кетти. Экинчи революциянын максаты да таш капты деп мен айта алам. Себеби апрель баатырларынын көпчүлүгүн тааныйм, тааныбагандар мени тааныйт. Көчөлөрдө ар жерде жолугуп турабыз, сүйлөшүп турабыз, келип учурашып калышат мени тааныбагандар деле. Бир дагы мен бүгүн апрель баатырын революцияга катышкандын, революция кандайдыр бир деңгээлде жарым-жартылай болсо да максатка жетти дегенди уга элекмин. Баары бир чекеден азыр экинчи революцияда максатына жетпеди, таш капты идеялар дегендей нааразычылыктар бар. Нааразычылыктар эл арасында өтө тереңдеп кетти. Биз муну моюнга алышыбыз керек. Сиз жанагы жогоруда айтып кетиңиз, бир этап башталды депчи, ушуга баягы президенттин өзү баягы баш болуп коррупцияга каршы күрөш баштаган эле. Айда Салянованын кетиши менен ошол күрөштүн андан ары уланышы кандай болот? Ошо күрөштүн күмөн туудургандай болуп калды. Себеби ошого каршы баягы катуу күрөшкөн адам кызматтан кеткенден кийин ошо мындан ары дагы коррупцияга каршы күрөш болот деп мен айтып атпаймынбы, бул жаңы этап башталды деген. Бул жаңы этап деген ушулда президенттин коррупцияга каршы күрөшү таш капты. Айданын кеткени ушуга эң чоң себеп, далил. Бул коррупцияга менен болгон күрөш жалган экендигинин бети ачылды. Ошондуктан генералдык прокуратура, прокурор ушинтип кетип атат. Себеп айтпаса да түшүнүктүү, коррупция менен мынтип күрөшпөйт. Коррупция менен күрөшүү таптакыр башкача болот. Мыйзам баарына бирдей болот анда. Эл бийликке ишенет. Эгер ал адилет күрөшсө. Бизде бүгүнкү күндө бийликтинке болгон элдин ишенимин биз аябай жакшы билебиз. Биз саясатчы катары мен көп жылдан, 2-3 жылдан бери биз катышып атабыз, сен менен мониторинг жүргүзүп атабыз. Элдин ишеними бүгүнкү күндө 2005-жылы революциянын алдында, 2010-жылдагы революциянын алдына караганда дагы элдин ишеними бүгүн начарыраак. Эмнеден улам ушундай болуп атат? Баягы жанагы сөзүмдү кайталашка туура келип атат, сиздин сурооңуздан. Баягы максатка жетпегендиги. Бул проблема, мамлекеттин проблемасы. Бул көп жылдан бери калыптанган да. Жок, ошо социалдык, экономикалык. Социалдык, экономикалык да маселе. Бул эми мурда эле проблемалар болчу, союз кезинде айтсак. Ошол проблемаларды ар бир келген бийлик чечип отуруш керек. Заманга ылайык реформа жасоо керек. Саясий, экономикалык модернизациялар жасап туруу керек. Коом өнүгүп туруш керек. Биринчи революция дагы ошондой максат менен болгон. Ал дагы ишке ашкан жок. Эскиче эле кайра баягы мен айтып атпаймынбы? Бир доор деп. Акаев, Бакиев, Атамбаев. Кайра эскиче. Эскиче метод. Баягындай эле акча алмай, баягындай эле тааныш билиш, баягы эле схемалар иштеп атпайбы? Мына экинчи революциядан кийин деле ошол. Менин бирден бир бул бийлик менен келишпей кызматтан кеткениме бирден бир себеп ушул болду. Социалдык, экономикалык баягы элдин баягы социалдык, экономикалык баягы учурунда реформа болбосо, саясий биринчи, экономикалык реформа болмоюнча эч качан мамлекет өнүкпөйт, эч качан социалдык, экономикалык маселелер чечилбейт. Социалдык, экономикалык маселелер чечилбегенден кийин сөзсүз түрдө нааразычылыктар күчөйт. Бул нааразычылык эмне? Социалдык маселе бул. Экономика өнүгүш керек, үй жай куруу көбөйүш керек, айлык акы көбөйүш керек. Кечеге караганда бүгүн эл жакшыраак жашаш керек. Ошондо мамлекетке болгон ишеним, ошондо стабилдүүлүк болот. Тилекке каршы күндөн күнгө бизге начарлап атат. Мисалы, мурда элдин көбү түшүнбөсө, бийлик туура эле аракет кылып атат десе, бүгүнкү күндө массалык маалымат, сөз эркиндиги канчалык бийлик буугасын элге жетип атат. Элдин көзү ачылып калды. Саясий деңгээл өтө жогорулады элдинчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө элди алдайм дегендер кайра тескерисинче элдин кыжырына тийип атат. Ошондуктан элдин нааразычылыгы бүгүн бир ушундай бир критический болуш керек деңгээлге жетип калды десек жаңылбайбыз. Өлкө башчысы баягы жыл жыйынтыктап маалымат жыйын бергенде көп сөздөрдү айтпады. Ошондо баягы сокур адам эле биздин өнүгүп атканыбызды көрбөй атпаса, өнүгүп атабыз деди. Көчө толгоо машина болуп калды, кымбат машиналар болуп калды. Биздикиндей машиналар баягы башка өнүккөн өлкөлөрдө дагы жок экен. Биздей кыргыздай болуп элдер жашабайт экен деп баягы. Сиз айткан азыркы пикирге карама каршы пикирин айтты. Эми бул киши элди алдабаш керек деп атпаймынбы? Биз дүйнөнү кыдырып жүрөбүз. Мен
Ушул жашыма биз 70тен ашык өлкөдө болдум. Дүйнөдө биз ачык айтышыбыз керек. 200ден ашык өлкө болсо, эң акыркы 10-15 өлкөнүн катарына киребиз. Биздикиден көп машина Афганистанда бар, эгер антымактансак. Биздикиден жакшы машиналар Афганистанда бар. Антымактана турган болсок. Ошондуктан мамлекеттин экономикалык акыбалы бүгүн, экономикалык деңгээли көрүнүп турбайбы? Бир кишиге бүгүнкү күндө бізде $1250 биздин ички дүң продукциябыз. Казакстанда $17.000, Россияда $19.000, Өзбекстанда $3.5 чыкты. Ушул айтып турбайбы? Анан экинчиден элди алдабаш керек, элге туура сөз айтыш керек. Коррупциянын символу бул кумтөр. Кумтөрдү чече албайт булар. Бул бийлик турганда чечилбейт. Себеби Акаев менен Бакиев кумтөрдү схемада отурса, бүгүнкү бийлик ошондор отурат. Себеби чече албайт. Чечебиз, антебиз, мынтебиз деп убакыт өткөнүбүз менен 5 жыл болуп атабы? Дагы бир 3 жылда президент бийликтен кетип калам деди. Ошол боюнча бул маселе чечилбей калат. Буну чечиш керек. Мына ГЭСтер курулуп атат дейт. Элди алдабаш керек. Бүгүн ошол 4 ГЭС кайсы деңгээлде курулду? Курулабы, курулбайбы? Элге ачык айтыш керек. Кумтөр маселеси чечилеби, чечилбейби? Буну элге ачык айтышыбыз керек. Мына дагы бир чоң проекттер бар. Темир жол курулабы, курулбайбы? Биз бул элди алдабашыбыз керек. Жер үйдүн маселеси кайсы деңгээлде турат? Элге ачык айтышыбыз керек. Элге ачык айтып, туура айтып, эл менен туура сүйлөшмөйүнчө эл эч качан ишенбейт. Сиз жана стратегиялык баягы объектилер тууралуу кеп салып кетпедиңизби? Ошол эле учурда баягы бизде Кыргыз газ тууралуу да айта кетсеңиз, Манас аэропорту жана башка объектилердин ошо Россияга берилиши тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Эми мындай да, Кыргыз газ, Манас аэропорту булар экономикалык маселелер, өтө чоң ишканалар, мамлекеттик ишканалар. Мамлекет баягы саясатта, башка дипломатия, башка мамлекеттер менен мамиле кылганда рыноктук өзүнүн кызыкчылыгын эч качан саясат үчүн салып бербеш керек. Кыргыз газ боюнча менин позициямды мен буга чейин билдирип келем. Эч качан биз бул стратегиялык Кыргыз газды, аэропортту, темир жолду, автожолду, чоң каскад куручу сууларыбызды, ГЭСтерибизди эч качан бүгүнкү күндө эч качан башка мамлекетке эмес, жеке менчикке да бербеш керек. Ооба, өлкө мамлекеттерде мындай нерселер жеке менчикте. Мамлекетибиз өнүгүп, бутуна туруп, мыйзамдык башка жактан мамлекет толук өзүн коргой алган учурда жеке менчикке берсек болот. Бүгүнкү күндө мен буга караманча каршымын. Бул мамлекеттик коопсуздукка тикелен залал тиет да. Ушул бийлик ушул өзүнүн бийлигин сактап калуу максатында баягы Россия биринчи бийлик дагы, Акаев дагы, Бакиев дагы бийлигин сактоо үчүн улуу державаларга таянган. Мен ачык айтышым керек. Эч ким биздин бийликти сактап кала албайт. Бийликти эл гана сактап калат. Бир мисал келтирейин. Куба деген мамлекет бар, баарыбыз билебиз. Территориясы бизден 2 эсе кичинекей, 120 000 квадрат болуш керек. Калкы 10 миллион, 11 миллион, калкы бир аз бизден көбүрөөк. Ушул мамлекет эл колдогон үчүн Американын колтугунда турат. Америка канча аракет кылды, аскери согуштук аракеттерди да жасаган. Эмбарго 50 жылдан ашык убакыттан бери экономикалык блокада турат. Башы ийбей койду, эл аябай колдойт бул бийликти. Эл колдогондо эч кимдин күчү жетпейт. Ошондуктан биздин бийликтин эң чоң Акаевдин, Бакиевдин, Атамбаевдин эң чоң катачылыгы бул. Улуу державаларга таянып, ошолорго жагынып, ошолор гана мени сактап калат дегендей ойлору бар да, андай эмес. Бул баягы чоң объектилерди ошолорго бергени дагы ошол, жагынуу максатында. Жүгүнүү саясаты деп, дипломатияда муну жүгүнүү саясаты деп коет. Бул биздин бийликтин жүгүнүү саясатынын бир кесепети да. Анан президент айтып атпайбы ошо жаңы жылдын алдындагы баягы маалымат жыйынында мен чөгөлөгөйм деп. Мурунку президенттер чөгөлөгөн болсо бул жатып берди десек болот. Бир чоң держава жатып берди. Мамлекетибиз бүгүн урап, кулап калуу, мамлекет талкаланып калуу коркунучуна алып келди. Бул бүгүнкү бийликтин, өзгөчө президенттин жеке жоопкерчилигиндеги нерсе. Сиз ошол дипломатиялык корпуста да иштеп жүргөн адам катары айтсаңыз, биз баягы кимисине көбүрөөк ыкташыбыз керек, батышкабы же Орусияга? Ошол учурда Бажы союзу тууралуу. Биз мамлекет, бизде 6 миллион калкы бар, 200 000 квадрат километр территориясы бар. Бул кичинекей мамлекет эмес. Дүйнөдө 200ден ашык өлкөнүн жоон ортосу. 80-90 өлкөнүн катарына киребиз да. Ошондуктан биз
кандайдыр бир блокко же бир мамлекетке, чоң мамлекет таасирine кетпешибиз керек. Бизде көп векторлуу саясат болуш керек. Россия ооба биз менен өтө тыгыз байланышта, өтө экономикалык байланышыбыз өтө бекем. Биз СНГнын мүчөсүбүз, биз коллектив коргонуу уюмунун мүчөсүбүз. Бирок ошол эле убакта биз башка мамлекеттер менен бирдей саясат жүргүзүшүбүз керек. Америка менен, Туркия менен, Иран менен, Кытай менен бирдей саясат жүргүзүшүбүз керек. Бажы биримдиги боюнча болсо мен буга бүгүн кирип кетишине каршымын. Элдин да көпчүлүгү каршы бүгүнкү күндө. Себеби мындай биримдикке Европада 50 жылга келип кошулушту да. Мында экономикалык деп атпайбы, бул эң чоң саясат. Буга 1-2 жылда эле шашылып кирип кетпеш керек. Экинчиден бүгүнкү бийликтин моралдык укугу жок муну киргизгенге. Себеби элдин ишеними болуш керек. Шашпай бир 3 жыл, 5 жыл ар жака референдум коюш керек. Ошондо макулдар, каршылар дебатка кеңири мүмкүнчүлүк бериш керек. Элге үгүт иштерин эки тараптан жүргүзүш керек. Шашпай 3 жыл, 5 жылдын ичинде референдум болуп, анда элдин көпчүлүгү макулдаса, анда биз баарыбыз баш ийишибиз керек. Шашыштын кереги жок. Экинчиден, жакында парламенттик шайлоо болот. Жок дегенде ошол кийинки жаңы парламент, жаңы жүздөр, элдин жаңы берген ишеними, аларда легитимдүүлүгү жогору болот. Ошолорго жок дегенде ошолорго коюп беришибиз керек да. Ошолор караса, биз бүгүнкү парламентке караганда ошолор караса, бир аз ынанымдуураак болот эле. Менин пикирим ошондой. Сиз парламент деп кетпедиңизби? Эми азыр көп саясатчылар баягы президенттик эле форма жакшы болчу деп атат. Себеп дегенде парламенттик өлкөгө киргенде баягы жоопкерчиликти эч ким албай коет экен, бири-бирине эле баягы тепкилей берет экен деген сыяктуучу. Сиздин жеке пикириңиз, Кыргызстан кайсы башкаруу формасында ылайыктуу Кыргызстан? Биз ачык айтышыбыз керек да, бул Кыргызстанга биз берки президенттик толук болбосо дагы ошол толук президенттүүдөн дагы катуу президентти көрдүк да. Авторитардык режимди көрдүк. Бир эмес эки жолу. Ошондуктан президенттик шайлоого дегенге мен таптакыр президенттик түзүшкө мен кошула албайм. Колдон келсе таза парламенттик шайлоого барыш керек. Таза парламент. Биздики мисалы үчүн азыр Биздики эми президентте бир топ полномочия бар. Бирок бул туура түшүнүш керек. Биздикинде өлкөлөрдө президент баягы грант катары президентке полномочия берилген. Бир партиянын диктатурун орното албасын деп. Бирок тилекке каршы бизде бул нерсе да өзүн актабай атат. Себеби парламент алсыз болуп калды да. Баягыда тополоңдо шашылыш айланып калды да. Анда түшүнүш керек. Парламент алсыз парламент болуп калды. Эгер парламент бекем позицияда турган депутаттардан турганда жок дегенде жарымы. Президент бүгүнкүдөй бүт баардык бийликти өз ыйгарып ала албайт болчу. Ошондуктан экинчи жагына карашыбыз керек да. Мына бүгүнкү күндөгү аздыр көптүр жетишкендиктер айтып атабыз. Бул ошо парламент системанын жыйынтыгы. Мына 2010 жылга чейин ар бир 2 жыл, ашып барса 2,5 жылда конституция өзгөрүп турган. Кудайга шүгүр азыр 5 жылдын жүзү болот июнда. Бир дагы жолу конституциябыз өзгөрүлө элек. Өзгөртөбүз деген сунуштар болгону менен. Бул стабилдүүлүктүн, мамлекеттүүлүктүн баягы калыптанышындагы стабилдүүлүктүн бир белгиси да. Конституция көп учурга барып өзгөрбөй турганычы. Ошондуктан шашпаш керек, президенттик көргөнбүз. Менин оюмча жакынкы шайлоолордо элдин добушун алып утуп келген партиялар, алардын укугу болот да, көпчүлүк добуш менен өзгөрткөнгө, каалаганга. Эми бардык мыйзам чегинде болсо, референдум аркылуу, элдин каалоосу аркылуу анда эл каалагандай өзгөртсө болот да. ошо сиз жана кээ бир саясатчынын каалоосу менен өзгөртө бербеш керек. Сиз айтып атпайсызбы жана парламенттик өлкөдө жашап атып, бирок президент бийликтин бардыгын баягы өзүнө баягы ыйгарып ал депчи. Ошого ким күнөөлүү? Депутаттар күнөөлүүбү же система туура эмесирээк болуп калганбы? Жок, система тууралуу эң биринчи депутаттар күнөөлүү. Депутаттар саткын болуп атат демек, сатылып кетип атат. Саткын деп деле айтканга эң болбойт, эми позициясы жок. Мисалы депутаттар эмес ошо фракциянын лидерлери, партиянын жетекчилеринин позициясы болбой атпайбы? Бир фракция 5-6га бөлүнүп кетпедиби? Ошо бир фракция 5-6га бөлүнүп кетти дегенге да токтоло кетсек, себеп дегенде ушул 2015-жылды парламенттик шайлоодо азыр партиялар биригип атат да. Эми ошо бир партия болуп келгендер ушунча чачырап кетип атат фракция болгондо. Эми баягы эки партия биригип келгенде мындан дагы баягы быты-чытысы чыгып, дагы баягы президентти, баягы бийликти ушундай кылып өзүнө баягы узурпация кылып алганга шарт түзүлүп калбайбы деген маселе бар да. Менимче кийинки парламент бул парламентке караганда дурусураак болот. Себеби өткөндө шашылыш болуп калган тополоң учурда мында лидерлер, эки партия, үч партия, 2-3 лидерлердин ымаласы менен список түзүлөт да, баягы тизме түзүлөт. Экинчиден бул жолку да булар бир топ ишенимдүү кишилерди гана
сатып кетпей турган, качып кетпей турган, коркуп калбай тургандарды түзөт да. Ошондуктан кийинки парламент бекемирээк болот деп менде ошондой ишенич бар. Бүгүнкү парламент. Сиз ошо азыр жана улуттук оппозициялык комитеттин мүчөсү катары баягы сиз да билесиз, ошо оппозиция азыр аябай эле баягы алсыз деген дагы сөздөр айтылып атат да. Мен буга макул эмесмин. 2003-2004 жылы деле оппозицияны ошентип айткан, 2010 жылы деле оппозицияны жайлап бир да оппозицияны калбады деп Бакиевтер баягы даданап кетпеди беле? 2007 парламентти өзгөртүп, Ак Жол 73 депутат алып, ошондой болбоду беле? Бүгүн деле ошондой көрүнүш. Бүгүнкү күнгө чейин улуттук оппозициялык кыймылда мына сынбай сатыла турган, сына турган, кызматка алдына тургандар кетип бүттү. Бүгүн баягы сынбай турган, кайтпай турган, сөзүндө бекем тургандар калды. Экинчиден, оппозиция эч качан бир автобуска толбойт. Оппозициянын лидерлери 90 жылдан бери айтып келаткан нерсе. Кеп ошол 5 кишиби, 3 кишиби, 15 кишиби кеп ошол кишилердин айтканын эл колдосо. Кеп ошондой. Бүгүнкү күндө мен баягы саясатта бир топ жыл жүрүп калдым жаш кезимден. Мамлекеттин бир топ кызматтарында иштедим. Тажрыйба, бир топ тажрыйбама карап, биринчи, экинчи революцияга активдүү катыштык. Ошого карап ойлоп, мен өзүм ишенимди айта алам да, бүгүнкү күндө оппозиция деген улуттук оппозициялык кыймыл ушунчалык салыштырмалуу күчтүү. Мындан башка саясий бийлик оппонент болгон саясий күч жок бүгүн. Сиз ошо күчтүү деп атасыз. Мындан аркы улуттук оппозициялык комитеттин баягы максаттары кандай болот, кадамдары кандай болот? Себеп дегенде оппозиция десе эле биз митингдеси оппозицияны элестетип калбадыкпы? Бирок акыркы күндөр ушу таластан нарында митингдер болду, бирок оппозициянын лидерлери да барган жок. Оппозициянын лидерлери колдогон деле баягындай кайрылууларын жолдогон жок деген сыяктуу бир маселе бар да. Оппозициянын биз мына февраль айында конкреттүү сунуш менен чыгабыз. Эгерде биздин сунушубуздарды баягы биринчи, экинчи революциянын жетпей калган максаттарын мамлекет кандай нукта өнүгүү керек, бажы биримдиги боюнча өзүбүздүн позицияларды аныктап чыгабыз. Бүгүнкү кризистен кантип чыгууга болот? Ошол 4-5 баягы негизги маселе боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду айтабыз бийликке. Эгер бийлик укпай турган болсо, анда биз сөзсүз түрдө эл менен иштеп атабыз бүгүнкү күндө. Сөзсүз түрдө биз анда элге чыгып, элди курултай аркылуу баягы мыйзамдын чегинде, баягы биздин конституциябыз, мыйзамдарыбыз жол берген негизде биз саясий акциялар аркылуу биз өзүбүздүн каалообузду ишке ашырабыз деп мен ишенем. Буюрса бул убакытта көп убакыт калган жок. Февралдын менин оюмча 10-на 15-ине чейин биз конкрет сунуштар менен чыгабыз. Анан анда эми баягы ушу мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн адам катары, депутат болуп жүргөн адам катары ушул губернатор болуп иштедиңиз, баягы элчи болуп иштеп жүрдүңүз. Моорекке баягы өлкө катары, Кыргызстандын коопсуздугу катары бир коопсуздугу тууралуу кичине кеп кылсак деп атам да. Себеп дегенде кечээ күнү баягы диний баягы эксперт Кадыр Маликов ушу Кыргызстанга баягы Кыргызстан аркылуу ушу Фергана өргөнүн, Өзбекстандын өрөөнүн алууга бир 70 миллион доллар бөлдү. Кыргызстандан барган кандайдыр бир баягы топтор, баягы фанаттар уже келатышат деген сыяктуу сөздөрдү айтып атат да. Ушул тууралуу сиздин пикириңиз кандай? Биз баягы ички саясатта баягы жуурулушуп атабыз, баягы сыртты баягы сырттан келчү коркунучтарды ойлогон адамдар барбы? Эми мен мына өзүм акыркы 10-15 жылда ислам динин окуп атам да, изилдеп атам, үйрөнүп атам. Бул коркунучту бизге ашча көбөйтүп чабыртып атат да. Бул ислам мамлекети бизден бир 2000-2,5-3000 километр алыстыкта. Ошол убакта ошол коңшусу Иордания деген өлкө, аркы Ливиянын коңшусу Алжир деген өлкөлөр тыптынч жашап атат. Туурабы, мусулман өлкөлөр, эч кандай коркунучу жок. Керек болсо аларда миңдеген километрлер мындай зым тосмосу жок эле. Талаалар эле, ачык өткөнгө болот да. Коркунуч жок. Себеби эмне үчүн ал мамлекеттерде коркунуч жок? Себеби ал мамлекеттерде мамлекеттик түзүлүш өтө сонун иштейт. Эли мамлекетке ишенет, эли саясатчыларына ишенет. Мамлекет менен эл бир да, мамлекет бийлик менен эл бир. Бул коркунучу, бул мусулманчылык эмес, ар кандай коркунучтар мамлекет алсырап калганда. Ошол мамлекет качан адилеттүүлүк жок, бийлигинде саясатчылардын адилеттүүлүк жок болуп калганда. Ошондо коркунучтуу. Бизде дагы эгер ушинтип ушундай боло берсек,
татыктуу күч келип мамлекеттик бийликти колго алып ошол туура жолго салып кетпесе, анда 70 миллиону жок эле келет. 70 миллиону жок эле келет. 15 киши кылып чыгат керек болсочу, бир 15-20 миң киши. Экинчиден бизде андан коркунучтан алыстыгыбыз, биздин эл текши сабаттуу. Биздин эл текши сабаттуу. Баягы радикализм, фанатизм андай деңгээлден бүтө өтүп калган. Ошондуктан кооптончу нерсе, биз бүгүнкү күндө саясий кризистен чыгып, өкмөтүбүз туура, бийлигибиз туура жолго салып, шайлоолор таза өтүп, чыныгы лидерлер мамлекет башына келе турган болсо, анда эч кандай коркунучу жок. Мен мына Пакистанда түзүлчү айтып элчи болуп иштедим. Пакистан деген 200 миллион калкы бар. Өтө терроризмден жабыркаган өлкө. Бирок жылдан жылга терроризм ал жакта азайып баратат. Жылдан жылга элдин терроризмди болгон колдоосу азайып баратат. Себеби мамлекет өнүгүп баратат. Экинчиден, ал жерде сот аябай барктуу. Сотко эл ишенет. Баягы көз каранды эмес сот өтө сонун калыптанганда. Үчүнчүдөн, армия, анан мамлекеттин бийлигинде шайлоо, адилеттүү шайлоолор өтөт. Ошондуктан жылдан жылга бул мамлекетте терроризм азайып, мамлекеттин баркы өсүп, элдин билим деңгээли, саясий деңгээли жогорулап баратат да. Ошон үчүн мисалы Пакистан үчүн мен ойлойм, жакынкы 5-10 жылда бул терроризм деген бул өлкөдө жок болот. Себеби бул өлкө туура жолго түшүп кетти. Бизде болсо ушу саясат, кризистен биз туура чыгып, мамлекетибиз бекемделсе, мамлекеттик институттар туура өз функциясын жакшы аткарып калса, анда бизде эч кандай коркунуч жок. Бул коркунуч, бул коррупция деген бале да. Коррупция бар жерде мамлекет ирип чирийт, мамлекет түзүлүш. Ошол жерде мамлекет кулайт. Мына Ирак, Ислам республикасы кайдан келип чыкты? Мен муну да изилдеп атам. Америка баягы Саддам Хусейнди кулатканда күч менен сыртта жүргөн, качып жүргөн, Ирактын Саддам Хусейнден качып жүргөн диссиденттерди алып келип бийликке койду. Булар элден өтө алыстап кеткен. 20 жыл, 30 жыл сыртта жүргөндөр. Ушул 12-13 жылдын ичинде Саддам Хусейн кеткенден кийин Иракта бир күчтүү бир мамлекеттин жүгүн алып кете ала турган саясий күч түзүлгөн жок. Бир ууру коррупционер келет, ал кетет, экинчиси келет. Элдин көңүлү көк таштай калды буларда. Ага альтернатива мына бүгүн Игл чыкты. Алар туура сөздөрдө, алар элге жаккан сөздөр айтты, мисалы да. Аларда даяр идеология бар. Ислам даяр идеология. Ошондуктан элдин ошол мен оюмча ошол колдоп турат да, колдоп турбаса мынчалык күчтүү болбойт эле ал. Ошол ээлеп турган жердин калктын көпчүлүгү колдойт деп ойлойм. Колдобосо мынчалык күчтүү болмок эмес да. Ошондуктан биздин бүгүнкү күндөгү аракеттерибиз мамлекетти бекемдөө, сөзсүз түрдө бул элдин ишеними аркылуу болот. Элдин ишеними коррупция менен күрөшүү, сот адилеттиги, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, ар кандай мамлекет деңгээлдеги чечимдер адилеттүүрөөк, колдон келишинче болушунча адилеттүүрөөк чечилсе, ошондо акырын барып мамлекеттүүлүк бекемделип кетет. Ошондуктан мен ойлойм, ушул биз менен бүгүнкү күндөгү эң бир чоң маселе биздин алдыбызда турган коррупция менен күрөшүү, туура шайлоо өткөрүү, туура шайлоо өткөргөндөн кийин туура аракеттер болсо, мен оюмча бизде айтып өтпөдүмбү, биздин элибизде текши билимдүү деп. Бизге көп Пакистанга караганда, башка өлкөлөргө караганда биз тезирээк алдыга жүрат элек да. Жаман болсо да бизде жолдорубуз бар, көпүрөбүз бар, жаман болсо дагы транспортторубуз бар, жаман болсо дагы завод, эски нерселер элдер иштеп калган. Ошондуктан бизде мүмкүнчүлүгүбүз чоң. Экинчиден, биздин коңшу, бизди курчап турган чоң өлкөлөр өнүгүүнүн алдында. Алардын сөз таасири болот. Кытай дүркүрөп өнүгүп атат да. Бүгүнкү күндө акыркы 10 жылда Өзбекстан катуу өнүгүп атат. Биз муну эске албай атабыз да. Жылына 8-9% өсүш берип атат. Казакстан өнүгүп атат. Ошондуктан биздин коңшуларыбыз өнүгүп аткан учурда бизге өнүгүү жеңилирээк болот. Биз коңшулар менен мамилени оңдошубуз керек. Эң биринчи жакын коңшулар менен сырткы саясатта. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кытай менен эң жакшы мамиле болуш керек. Эң биринчи иретте. Андан кийин алысыраак коңшулар. Бектур мырза биздин студиябызга келип ушундай ачык сөзүңүздү айтып, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз.
биздин студия, биздин чыгармачылык мындан ары да сиз менен тыгыз кызматташканга аракетибизди көрөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу мамлекеттик жана коомдук ишмер Бектур Асанов мырза болду. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Рахмат.